Арыбаңыз кадырман телекөрүүчү, назарыңыздарда бирге тандайбыз рубрикасы. Бүгүн сиздер менен нан, шириндик, эт азыктары жана куурулган даамдарды бышыруучу үйгө орнотулган меш тандоо жөнүндө кеп кеңештер менен бөлүшөбүз. Саламатсыздар достор, бүгүн сиздерге үй кожойкелерине кухняда керек болгон бир жабдыктар жөнүндө айтып берип кетейин. Бул болсо мебелге орнотула турган духовкалар боюнча. Азыркы заманбап үйлөрдүн бардыгына эле көп колдонуучулар жаңы кухня курганда мебелге орното турган духовка издеп жүрүшөт. Духовкалар боюнча айтып берип кетейин бүгүн. Албетте эмеректи орнотуудан мурда анын иштөө өзгөчөлүгүнө маани берүү зарыл. Ичин ала турган болсок, духовканы тандаганда дагы бир аябай жакшы маселе бул ичинде вентилятор болуш керек, конвекция деген функция. Андан тышкары биздин кожойкелерибизге противинди оңой чыгарыш үчүн көп духовкаларда мындай телескопический направляющий деген мынга окшогон направляющийлер коюлган. Ушундай болсо духовка тандаганыңыз аябай жакшы болот. Мындай жок болсо деле жаман эмес. Үй жабдыктары айрыкча ашкана жабдыктары бат май болуп улам жууп тазалоого туура келет. Ошондуктан жабдыкты сатып алууда өзүн-өзү тазалоо функциясын текшериңиз. Тазалай турган неме технологиясы менен келген духовкалар бар. Бирөөсү суу пар менен тазаланат. Ал болсо сиздер гидролизический тип очистки деп коет. Противин турат го. Ушул жерге 150 мл сууну куюп, эң астына коюп, 100 градуска коюп, жарым саатка коюп коюшуңуздар керек болот. Ошондо жарым сааттын ичинде бул жактын ичине түшкөн майлардын бардыгы жибип түшөт дагы, сиздер губка менен арчып койсоңуз таза болуп калат. Андан тышкары өзүн-өзү тазалай турган духовкалар бар, каталитический тип очистки деп коет. Көрсөңүздөр, бул жакта духовканын ичинде серый цветте, көгүш цветте панелдер болот. Ушул панелге жабышкан майлардын бардыгы расширение болуп, окисление болот дагы өзү менен өзү жоголуп турат. Духовканын ичинде 80 градус болгондо уже жоголуп баштайт. Сиздер бул духовканы ала турган болсоңуздар, тазалайм деп ойлонбойсуздар. Себеби духовканы тазалаш бул аябай кыйын эле нерсе деп айтсак болот. Үйдөгү жаш балдардын коопсуздугу үчүн жабдыктын кандай автоматташкан өзгөчөлүгү бар, сурап билиңиз. Коопсуздук маселесин ала турган болсок, духовкалардын көбүндө жаш балдар көбүнчө, эгерде эски духовканы алсак, жаш балдар могул айнегине тийгенде көбүнүкү колу күйүп калган. Азыркы духовкаларда ал маселени чечишкен. Азыркы духовкалардын көбүндө ичинен дагы 2 айнек же болбосо 3 айнек коюла турган духовкалар болот. Эгерде 3 айнек болсо абдан жакшы, себеби ичинде 240 градус болгон учурда дагы балдарыңыз колу менен сыртына тийгенде колу күйүп калбайт. 2 айнек болсо деле жаман эмес. 2 айнек дагы ысык абаны сыртка чыгара турган моментти жоготуп берет. Андан тышкары мына айнеги чечилеби же чечилбейби, ошол жагында карашыңыздар керек болот. Себеби ортосуна түшүп калган майды кетириш аябай кыйын болот. Азыркы заманбап духовкалардын бардыгынын немеси, управлениясы мындай утапливаемый ручки деп коет. Бассаңыз бул жагына чыгат, сиз бул жактан өзүңүзгө керектүү функцияны тандап аласыз. Балдар буну сындырып же болбосо иштебей турган абалга келтирип койбош үчүн сиз буну кайра киргизип койсоңуз болот. Фирмаларын ала турган болсок, эң жакшы фирмалар бул мунага окшогон фирма бар, Горение деген, бул Словениянын фирмасы, Electrolux деген фирма бар, анан кийин Bosch деген фирма бар. Ушул 3 фирма бизде Кыргызстанда эң жакшы духовкалардын бирин чыгарып берет. Ардактуу телекөрүүчүм, биз айткан кеңештерди албетте сатып алууда эске алсаңыз, жабдык узак жана сапаттуу кызмат аткарат.